биз адамга өзүбүздү урганга уруксат берсек, колдон кам чыгармадык койсок, ал эртеби кечпи бизди өлтүргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Аялдарды биздин коомдо аябай көп күнөөлөшөт. Ошон үчүн көп аялдар ошо күнөөлүү болгондон коркуп, сынтагышат деп коркуп, унчукпай кала беришет. Бирок ошо агрессор менен жашаган адамды күнөөлөш ой. Бул коомдо мындай психикага жеңилирээк нерсе да. Ошон үчүн биз агрессорду эмес, көбүнчө жертваны күнөөлөп коебуз. Биз аябай көп учурда өзүбүздү күнөөлүү сезебиз, көп учурда өзүбүздү уялабыз да. Биз ошо сезимдер менен төрөлөбүз, ошо сезимдер сразу вакциналоо орто сайып берет, 50% сразу. Андан болсо ошо менен өмүр бою жашайбыз. Башка сезимдер жок. Саламатсыздарбы? Бул Сырдашуу долбоору жана мен анын автору Айнур Абаданова. Бардыгыңыздарга кутман күн. Жана мындан ары биз дал ушул YouTube баракчабыздан чыгууну туура көрдүк. 3 ай бою биз социалдык тармактарда, Instagramда түз эфирлерди алып барган болчубуз. Психолог менен биргеликте эми мындан ары дал ушул темаларыбызды YouTubeга алып чыкмакчыбыз. Бардыгыңыздарды биздин каналга кошулуңуздар деп чакырмакчымын. Бүгүнкү жана мындан ары боло турчу ар бир тема биздин кыргыз коомчулугу үчүн өтө актуалдуу. Андыктан сиз дагы жакындарыңыз менен бөлүшүңүз, комментарийге өз абалыңызды, кырдаалыңызды, балким кеңешиңизди, балким суроолоруңузду бардыгын жазсаңыздар болот сөзсүз түрдө. Аларга биз психолог менен биргеликте жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми дал ушул Сырдашуу долбоорун алып чыгуунун эң башкы бирден бир себеби акыркы жылдары болуп жаткан кыргыз коомчулугундагы жана жалпы биздин эле эмес, коңшу мамлекеттерде дагы бул өтө орчундуу маселелердин бири болуп калды. Үй бүлөдөгү зомбулук темасы өтө курч турган учуру. Анын көптөгөн кесепеттерин көрүп жатабыз акыркы жылдары. Мындан улам биз дүйнө элинде кандай учурда бул маселе кантип жеңилгенин жана Кыргызстанда аны биз кантип колдоно алабыз, ошол эле учурда кандай билим жаатында болобу же ушинтип түз эфирлерди алып барып психологдун түшүндүрмөлөрүнөн уламбы айтор. Эң башкысы бул маселени биз чечүүнүн жолдорун издеп жаткан учурубуз. Профилактика катары десек болот, ошол эле учурда көйгөйдү алдын алуу үчүн жана көйгөйдү азыркы турган көйгөйдү кантип чечсе болот, мына ушул чоң проблеманын айланасында биз сөзсүз түрдө бул долбоордун алкагында сүйлөшөбүз. Андыктан сиздер кошулуңуздар. Ал эми бүгүнкү күнүбүздүн темасы дал ушул үй бүлөдөгү зомбулук жана ал зомбулукка эмнелер кирет. Ал ар дайым эле кол көтөрүү, уруп согуу эмес. Бул ошол эле учурда психологиялык зомбулук, ошол эле учурда моралдык, материалдык жактан дагы зомбулукка кабылышы мүмкүн. Аны кантип аныктайбыз, андан кантип кутулабыз, кантип чыгабыз, кантип мындай мамилеге кирбейбиз, мына ушул нерсенин баардыгын бул Сырдашуу долбоору аркылуу сиз дагы биле аласыз. Андыктан биздин каналыбызга кош келиңиз. Ал эми бүгүнкү күнүбүздүн темасы боюнча мен биздин ар дайымкы экспертиз болмокчу. Дал ушул экспертиз менен биргеликте ар бир теманы талдап сиздерге кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Ар бир темага терең сүңгүү үчүн атайын эксперт катары Кыргыз психоаналитикалык ассоциациясынын мүчөсү, 10 жылдык тажрыйбасы бар практик, психолог, психотерапевт Гүлнара Малабаева менен биргеликте дал ушул эфирлерди өткөрүп турмакчыбыз. Бүгүнкү эфирибизге кош келиңиздер. Саламатсызбы Гүлнара айым? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсызбы Айнура, кутмандуу кеч. Бүгүндөн баштап биз буюрса мына YouTube баракчабызга чыга баштадык. Анан Сырдашуу долбоорунун мен буга чейин айтып өткөндөй эле башкы максаты биздин Кыргызстандын ичиндеги эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири болуп жаткан зомбулук темасын ачык айкын алып чыгуу жана аны мындай жөн гана айтып койбостон аны ушунчалык деталына чейин чечмелеп келип чыгуу себептери эмнеде, ал түпкү тамыры кайсыл жакта жатат жана дал ошол түпкү тамырын жок кыла алабызбы, мына ушул чоң суроолордун айланасында буюрса бир нече сериябызды чыгармакчыбыз. Анан бүгүнкү күнүбүздүн темасы алгач эле дал ушул үй бүлөдөгү зомбулук туурасында баштайлы деп турабыз. Сиз буга кандай көз караштасыз? Бул аябай негизги
чоң көйгөй. Азыр Кыргызстанда үйдөгү зомбулук. Бул жөнүндө сөзсүз сүйлөшүш керек, бул жөнүндө көбүрөөк айтып бериш керек элдерге эмне үчүн болот, кандай болот. Биздин коомдо бул проблема бар. Анан аны эң алгач эле менин суроом үй бүлөдөгү зомбулукту кантип байкаса болот? Анын бир кандайдыр бир белгилери болобу? Көзгө көрүнбөгөн, көп байкалбаган. Сөзсүз түрдө бул жерде азыр бизди көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн, эми күйөөсү уртокмок алып жатса бул зомбулукта эмнеси түшүнүксүз депчи. Бирок мен анчалык чоң көйгөйгө айлана электе анын кичинекей бир баштапкы данектери бар кезинде аны кантип байкаса болот? Ошол туурасында сурагым келип атат да. Үйдөгү зомбулук, негизи эле зомбулук бул болсо аябай кезде эле мындай уруудан башталышы мүмкүн эмес да, мындай уруп согуп там бир физикалык бир таасир этүүдөн. Эң башында бул психологиялык таасир этүүдөн башталат. Сиздин адамыңыз, жакын адамыңыз көп сарсанаа көрсөтүп, сен каякта жүрөсүң, мен сага көп сарсанаа болом, мындай психологиялык басым, анан болсо кишини жакын адамдарынан, социумдан, жумушунан мындай алып өзүнө жакыныраак кармаганга аракет кылат да. Зомбу көрсөтчү адамча. Ал болсо көп кызгануу болушу мүмкүн. Анан болсо ар кандай мындай фантазиялар. Сени эмнеге антип карап койдуң, сен андайга эмнеге антип сүйлөп атасың, сен өзүң мындай өзүң ушинтип өзүң туура эмес алып жүргөн үчүн мен сени кой бергим келбейт, мен сага ишенбейм деген сыяктуу сөздөр болушу мүмкүн да. Демек, бул нерсени кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөн учурда эле байкаса болот экен да, туурабы? Сөзсүз түрдө үй бүлө куруп эмес. Мисалы биздин берүүнү азыр жаңыдан таанышып жаткан кыз жигиттер көрүп калышы мүмкүн, же болбосо жаңы үй бүлө кургандар көрүшү мүмкүн, же канча жылдан бери үй бүлөдө жашап жүргөн адамдар көрүшү мүмкүн да. Анан алар бардыгы эле мисалы үчүн жакшы болуп анан бардыгы сонун идеалдуу болот деген нерсе жок да. Баары бир ар бир үй бүлөдө, ар бир түгөйлөрдө, ар бир жуптарда өздөрүнүн бир көйгөйлөрү бар. Ошол көйгөйлөрдү деле чечүүнүн жолдорун издеп жаткан адамдар бар болсо, айымдар бар болсо, анан алар өздөрүнүн жолдошунан же жакын партнерунан ушул агрессия бар же жогун дагы кандай аныктаса болот? Мисалы, балким ал кызганбайт, балким коомчулукка жакшынакай эле чыгараттыр. Мисалы, бардыгы эле жайында, бирок кайсыл бир учурларда, мисалы, ага көп көңүл бурулбай калса, агрессиясын көрсөтүшү мүмкүн, же дагы бир башкача белгилери бардыр. Сиз аябай азыр мындай кызыктуу нерсени көрсөтүп атасыз. Биз дайыма эле мындай адамды бул зомбу көрсөткөн адам же болбосо бул агрессор деп мындай кыша коюп же болбосо күнөөлөгөнгө жакын эмеспиз да. Ошон үчүн жолдошуңуз сиз көп көңүл бурбасаңыз, анан ошол учурларда там капаланып, сизге тартынып же ушундай бир агрессия көрсөтсө, сиз ошону сүйлөшсөңүз болот да, эмне үчүн ушундай болуп жатат. Бул балким зомбулук эмес, бул балким адам өзү агрессор эмес. Бул адамда мындай фиксация же травма сыяктуу болушу мүмкүн. Ушундай учурларда мындай триггер болуп, бул адамга мындай оор түшүшү мүмкүн да. Анда түшүнүп, ошол учурларды мындай кичине чымалып тең аракет кылыш керек. Анан мындай могул зомбулук, бул болсо агрессия деп кандай учурларда айтсак болот, адам сизди болсо сырткы таяныштардан алып кеткенге аракет кылса, бул болсо жакын досторуңуз, жумушуңуз, ата-энеңиз, туугандарыңыз жооп катышпай эле кой, сен менен эле бол, мен сага ата да болуп берем, эне да болуп берем, дос да болуп берем, жубай да болуп берем деген адамдар, бул болсо мындай туура эмес көрүнүш. Себебинен сиз болсо андан мурун ал адам жокто, ал баары менен катташып, ал баары менен иштешип, ал баары адамдар менен мындай өзүңүзчө сиздин жашооңузга кирген адамдар да. Анан турмушка чыксаңыз эле ал адамдар жокко чыгыш керек деген мааниси жок. Андай жок нерсе.
Азыр эми сиз бул тарабынан айтканыңыздан менде мындай ой пайда болду да. Демек, агрессор, абьюзер, нарцисс десек болот, мунун баары эле бир адам жөнүндө айтып жатабыз да. Дал ушул адамдар башынан эле зомбулук көрсөтөрдөн мурун ал психологиялык жактан зомбулук көрсөтүп баштайт. Ал бизди таяныштарыбыздан, бизди өзүбүзгө ишенимсиз болушубузду каалап баштайт турабы. Биз өзүбүзгө ишенбеген, өзүбүздү жакшы көрбөгөн, өзүбүздү көп кандай десем, сүйө албаган бир инсанга айланышыбыз керек. Мындайча айтканда бир жансыз эле адамдай болуп беришибиз керек, эч кандай эмоциясы жок. Анан ал адамды биз айтып жаткан зомбулук көрсөткөн агрессор оңой өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдоно алат, оңой башкара алат, үйдө отур деп отургузуп коет, балаңды кара, бак, эч жака чыкпа, менин жанымда гана бол деп, жана сиз айткандай башында ал романтикалуу көрсөтүшү мүмкүн. Мен баардыгын сен үчүн кылып берем, сен экөөбүз бири бирибизге гана керекпиз, сага башка, менден башка эч кимдин кереги жок деген сыяктуучу. Бирок бара бара анын оюнун баардыгы ал адамдын энергиясын өзүнө тартып алып, өзүнө каратып алуу. Ошол эле учурда менде мындай суроо пайда болуп атат да. Демек, сиздин айтууңуз боюнча агрессор эмес адамдар жөнөкөй жашоодо, конфликт учурундабы же бир кандайдыр бир оор учурлардабы ал агрессияны көрсөтүшү мүмкүнбү? Катуу мындай, ошол эле кол көтөрүү, ошол эле катуу начар сөздөр менен адамга мындай күч колдонушу мүмкүнбү? Агрессор эмес жөнөкөй жашоодо, агрессор эмес бул биз айтып жаткан нерселердин баардыгы жок эле жүрүп эле, анан бир күнү бир чоң көйгөй пайда болгондо ошонун айынан же андай болушу мүмкүн эмеспи? Кол көтөрүү бул негизи мындай табу да. Бул адамдар үчүн, аял киши үчүн чоң суроо болуш керек. Бул адам эмне үчүн ушундай кылды дегенчи. Анан мындай нерсеге эч качан макул болбош керек. Ага чейин жетпеш керек да, мындайчы. Канчалык киши капаланып жатса да, канчалык өзүн өзүн кармай албай жаткан күнү да кол көтөрүү бул болсо мындай четке чыккан нерсе да. Демек, бул агрессор дегенди эле түшүндүрөт да. Ал башынан эле агрессор болчу, балким катылып келген ошол нерселер. Себебен бул эмне үчүн бул туура эмес, жаман кол көтөрүү. Себебен биз адамга өзүбүздү урганга уруксат берсек, колдон камчы карматып койсок, ал эртеби кечпи бизди өлтүргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Ошон үчүн буга таптакыр жол бербеш керек. Анан болсо мындай жеңилгелип, капаланып, бир учурларда өзүнөн чыгып, анан учурга жараша болуп да. Адам ушунчалык кээ бир адамдарда мындай адат бар. Кээ бир эмес, көп адамдар да адат. Учурунда өзүнө жакпай калган нерселерди айтпай, топтоп жүрө берет. Анан топтоп жүрүп, анан бир кезде болсо жарылып кеткен сыяктуу да. Ошон үчүн кишилер болсо ошону үйрөнүш керек, өзүнүн мындай караш керек да. Мен ошондой жаман адаттарым барбы, бул мага кандай таасир этип жатат, менин жакындарыма ошол кандай оор тип жатат, мен ошо топтоп анан болсо бир учурда өзүмдү кармай албай кетип, толуп кетип, анан болсо жарылып, ошондон бир кичинекей бир нерсеге жиним келип, урушуп, ошол үчүн ошо туура нерсе же туура эмес деп ошол жөнүндө ойлош керек да. Себеби топтоо болгонго аракет кылыш керек. Ар бир сезим убагында чыгып турса, сиз эч кандай андай акыбалга келбейсиз. Түшүнүктүү. Мен айтайын дегеним, мындай түшүнөйүн дегеним, биз соңку учурда бул ушул биздин берүүлөрдү тартып жатканда дагы ар дайым көрөм да, ар кандай окуялардычы биздин социалдык тармактарда жаңылыктарды окуп атып, анан үрөй учурган окуяларды көрүп алып, анан мындай ойлоном да кээде, эми бул адам дайыма эле ушундай беле, эгерде башынан эле ошол сиз айткандай симптомдор деп коеюн, башынан эле белгилери бар болгон болсо, анда ал айымдар кантип ушул күнгө чейин чыдап келишти? Эмне себептен алар бул нерсени башынан көрө алышкан жок? Деген суроо менде эле эмес, менин оюмча жалпы элде пайда болот. Буга кандай жооп бере аласыз? Эмне себептен ошого чейин жеткизгенге чейин байкалбайбы же байкаса дагы маани бербейби?
байкаланат, сөзсүз аны байкашат, сөзсүз аны көрүшөт. Бирок болсо биздин биякта болсо эки нерсе параллельно иштейт да. Бир нерсеси бул проективный самоидентификация деп коет. Ошо зомбу көрсөтчү адам сиз аябай туура айттыңыз да, басын тыйып, үйгө тур андай мындай деп ушундай мындай социумдан кескен адамдар бул болсо ошо өзүнүн мындай көйгөйүн зомбу көрсөтчү адамга өзүнүн жубайына мен сезген сезимдерди бул да адам сезсин дейт. Эмне үчүн киши зомбулук көрсөтөт? Себеби деген ал өзүндө өзү травма бар да. Ал өзүн абыдан жакшы сезбейт. Ал өзүн болсо мени таштап кетет, мени эч ким жакшы көрбөйт, мени эч ким тандабайт деген сыяктуу көп коркунучтар бар. Ошон үчүн ошо бүт коркунучтарын зомбу көрсөтчү адамына салат да. Анан ошол адам ошону сезе баштайт. Ал каалайт менин сезимдердим ушул адам сезсин депчи. Анан экинчиси болсо бул биздин патриархалдык коомдун чоң басымы да. Себеби биздин контролер суперэгобуз ичибизде жашаган полицейский мындайча айтканда 50% эл эмне дейт деген ойдон жашайт. Ошо эл эмне дейт деген көп айымдарды үй бүлөсүнөн убагында жардам сурашты кармап калат. Жардам сурашты кармап калат да. Себеби деген мен болсо жаман аял болуп чыкты, өзү күнөөлүү, жакшы тамак жасап бербесе керек, тыга жыйнабаса керек, убагында учпай ажалдабай калып калбаса керек деп ушундай мындай күнөөлүүлөр көп да. Аялдарды биздин коомдо көп күнөөлөшөт. Ошон үчүн көп аялдар ошо күнөөлүү болгондон коркуп, сын тагышат деп коркуп, унчукпай кала беришет. Анан эң башында айткандай, унчукпай кала берсеңер, эртеби кечпи сизди камчылай баштаган адам аябай катуу мындай өтө оң кийин жетиши мүмкүн мындай айткандачы. Зөөкүрлүгү чоңое берет, өсө берет. Себеден уруксат бар. Уруксат болбош керек да. Мындай нерсеге жол бербеш керек эң башынан. Уруксат бербеш керек. Себеби деген адам мындай биздин ар бирибизде инстинкттер жашайт, мындай ичибизде мындай айтканда внутренний зверь деген сыяктуучу. Анан зомбу көрсөтчү адамдын ичиндеги внутренний зверин элестетип көрөлүт да. Ал аябай коркунучтуу нерсе болсо керек да. Анан биз ошого жол берсек, ошол ичиндеги жаныбарын көрсөткөнгө жол берсек, ал эртеби кечпи ошо чыгат дагы анан бизге аябай катуу болуп салышы мүмкүн. Демек, мунун бардыгы башынан эле байкалат, баягы эле келип ал коомдогу эл эмне дейт деген чоң бир көйгөйгө барып такалат турбайбы, эл эмне дейттин ичинде жакшы кыз көйгөйү бар, жакшы кыз симптому бар. Биз бардыгыбызды кичинекей кезибизден жакшы болуш керек, угуш керек, элдин тилин алыш керек, улууларга урмат көрсөтүш керек, сыйлаш керек, улуу киши ар дайым туура сүйлөйт, ага каяш айтпа, дагы эмне деген нерселер бар. Айтор көптөгөн мындай эрежелер менен чоңойгон кыздар үчүн өтө оор келет экен. Соңку эле мен өткөн жумада көрүп калдым. Соңку эле видеолордун бири ошол интернетте тарады. Сиз деле көрсөңүз керек. Апама тийбе деп айтпадым беле деп аябай катуу начар сөздөрдү айтып келип туруп видеого тартып атканына карабай аялын келип жакка бир чаап кетти да. Анан бул биринчи эле жолу эмес, бул канча жолу болуп жатат деп. Ошол эле кезде колунда ал айымдын колунда кичинекей 4-5 айлык баласы бар экен, жанында 1,5 жаштагы кичинекей кызы бар экен. Автоматтык түрдө бул ата ошол эки балага дагы травма алып келип жатат да, туурабы? Бул норма деген нерсеге таянып атат да. Анан мен ошол видеонун комментарийлерин окусам, бардык жерде баягы эле аял затын күнөөлөп жатышат. Күнөөлөгөндө дагы мырзалар эле эмес, аялдар дагы күнөөлөп жатышат да. Айтып жатпайбы, апама тийишпе деп, апасы оорукчан турбайбы, эмне үчүн апасына жакшы мамиле кылып койбойт деген сыяктуучу. Ал учурду биз эч ким билбейбиз да. Ал үй бүлөдө кандай конфликт болду, эмне себептен мындай сөздөр айтылды, аны эч ким билбейт. Бирок дароо ошол кезден айымды күнөөлөп жатышат да бардыгычы. Ал болсо мен буга чейин дагы чыдап келгем, мындан ары чыдай албайм деген өңүттө ошол
видеону тартып чыгарып жардам сурап кайрылып атса, ага эч ким жардам бергиси келбейт. Эми эч ким деп айта албайм. Ооба, жардам берүүчүлөр чыкты, бирок көбү кайра эле сен туура эмес кылып атасың, сенде күнөө деген нерселер жаап атат да комментарийлерде. Эмне себептен биздин коом ушундай реакция кылат? Негизи эң башын агрессордон коркуп да. Анан ошол учурда коллективный страх болчу, коллектив коркуп жатат. Ошол агрессия көрсөтүп жатамынчы. Анан ошол үчүн агрессия көрсөтпөй эле жертва адамды күнөөлөп коюш оңойрок. Бул жеңилирээк да. Себеби ал эчтеке кылбайт, ал сени келип уруп кетпейт, сабап кетпейт, өлтүрүп кетпейт деген сыяктуу да. Ошон үчүн көп балдар чоңойгондо ата-энесине, апасына айтат. Атасына эмес, апасына айтат. Сен ажырашсаң болмок, атасы там эмнеге чыдайсың, мен силер үчүн жашагам, мен силер үчүн чыдагам десечи. Там же антип айтпаса деле сен ушундай жаман атабыз менен жашаттырдың, кетсең болмок депчи, апасын күнөөлөйт. Бирок атасына эч ким барып айтпайт, сен аябай жаман адам болгонсуң, сен эмне үчүн бизди ушундай кылдың депчи. Себеби ата агрессор, ошол учурдачы агрессордон балдар коркот. Ошон үчүн ага эчтеке деп айта алышпайт. Бирок ошо агрессор менен жашаган адамды күнөөлөш оңой. Бул коомдо мындай психикага жеңилирээк нерсе да. Ошон үчүн биз агрессорду эмес, көбүнчө жертваны күнөөлөп коебуз. Анан бизде болсо аябай мындай бир көйгөй бар биздин коомдо. Аял кишини кылымда чыдамкай болуш керек, жакшы келин болуш керек, баарын көтөрүш керек, андай мындай деп аябай көп басым көрсөтөбүз. Бул мифтер жөнүндө мен негизи могу жаңы жылда болсо чоңунда статья жазайын деп атам. Бул эмне жөнүндө каяктан пайда болот, бул керекпи же бизге керек эмеспичи. Анан жанагы учурда сайт берген мен видеону көрүп турмун, бирок кичинекей эмчектеги бала. Анын жанында кичинекей 1,5 жаштагы бала элестеңиз, ошол эне кандай акыбалда турат. Бул кандай чоң чарчоо, бул кандай чоң балким төрөттөн кийинки болгон депрессия ошо аялда. Ал байкуш келиндин күчү барбы ошо апага жакшы мамиле кылуу? Же аны жакшы мамиле кылбосо ысыраак чай бербей койду ошого. Же балким жулун аскисин унутуп калды апага алып барып бергенден. Себеби биякта баласы кичинекей эле, биякта эмчектеги баласын кармап бир кол менен тиги баласын жетелеп жүрөт ал байкуш келин. Ошон үчүн биз мындай жөн эле аял кишини күнөөлөй бербей, ошо аял киши кандай жашоодо жашап жатат, бул кандай оңой эмес жашоо, ошону карашыбыз керек. Эң кызыгы ошону ар бир аял заты өзгөчө балалуу болгон аял заты билет да, ал этаптан кантип өткөнүн өзү жөнүндөчү. Мисалы, мен андай этапка барып көрө элекмин, мен билбейм, бирок мен ал аялды ушунчалык түшүндүм, ушунчалык мындай чынында анын көп нерсеге көңүлү келбей турганын, эки баласы эки жактан 24/7, алардан же бошой албайт. Бул деген төлөнбөгөн, ошол эле учурда аябай узакка созулган жумуш туурабы? 24/7. Эч бир адам андай жумушту иштей албайт. Сөз түрдө эс алыш керек жумуштан. Бул балалуу болгон эне, ал өзүн ошол өмүр бою 24/7 өзүн жумуш менен байлайт. Анан чынында ошол этаптан өткөн, чоң эле улгайып калган, же болбосо улуу эле муундун өкүлдөрү ушундай начар сөздөрдү жазганын көрүп алып, мен аябай мындай жаман болдум да. Эмне себептен аял кишини колдой албайт, аял кишиге жакшы сөз, жылуу сөз айта албайт депчи. Анан биякта да бир чети мындай эмне үчүн кайненелер менен ушундай көп конфликт болушат. Биякта дагы чоң бир мындай көп маселелер бар да. Бир четинен ошол апа келинине мен көргөндү бул дагы көрсүн деп ойлойт. Аныкталбаган сезимден чыгат. Бул мындай өзүнчө бир мындай месть сыяктуу да, мындай өч алуу сыяктуу. Өзүн жаштыруу үчүнчү. Азыр биз бул аныкталбаган сезим ичинде. Азыр биз көпчүлүк көрүүчүлөр мындай түшүнбөй калбасын. Биз конкреттүү ошол апа жөнүндө сөз кылган жокпуз. Негизи эле кайненелер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Негизи ошондой болушу мүмкүн да. Бул дагы бир сценарийлердин бирisi. Анан экинчиден болсо, аялдар бизде көп басым көргөн үчүн уул бала төрөгөндө мунун өзүнүн бир
өзгөчөлүктөрү бар да. Аябай көп бул балдарынан мындай жакшы көрүп, аябай жакын көрүп, анан эч кимге бергиси келбей, ушундай кызганычтар болушу мүмкүн. Ошондон аябай көп конфликттер чыгат да. Бул сепарациянын жоктугу. Бул сепарация жоктугу. Бизде Кыргызстанда бул аябай көп учурда жолугат. Анан болсо ошол бизде болсо төрөттөн кийинки депрессия эмнегедир табуировый тема. Табу коюлуп койгон. Эмнегедир бул жөнүндө сүйлөгөн болбойт. Анан болсо бизден улуурак адамдар, эжелер айтышат да, ой мен канчаны төрөп өзүм эле баккам, мен өзүм эле аны да багып, анан болсо тамак да жасап, анан сакманга да барып, анан да бышырып, баарын өзүм эле кылгам. Сен эле кантип кыла албайсың деген сыяктуу сөздөр бар. Бирок бул да туура эмес. Себеби негизи аял киши эки удаа бала төрөсө, анын психикасы жөн эле чыдабайт, бул аябай оор нерсе. Демек, биздин коомдо баардыгы аз келгенсип, аял кишиге төрөттөн кийин депрессияга да түшкөнгө болбойт турбайбы, Болбойт, бул неме, бул Ар дайым. Андан баш керек. Бизде Уяты жок келиндер ошондой болушу мүмкүн. бизде бир жерде бир кнопкабыз барбы деп кээде ойлоп кетем да, ушул сиз менен көп маектешкен учурдачы, анткени биздин коомдо чын эле аял киши кайгырбаш керек, начар маанайын көрсөтпөш керек, ачууланбаш керек, күйөөсү акча табабы, таппайбы, иштейби, иштебейби, ага көңүл бурабы, бурбайбы, баардыгына ыраазы гана болуп отуруш керек. Анан мындан улам буга биз кантип келип калдык? Эмне себептен биз ушунчалык мындай аял кишини бир адам катары эмес, бир функционал катары көрүп калганбыз. Мага ушул аябай кызык болуп атат да. Анан мен буга чейин ойлочумун, сиз менен ушу 3 айдан бери ушул эфирлерди алып барып отуруп, анан көп биздин көйгөйлөрдү талкууладык буга чейин дагы Инстаграмда, анан ойлочумун да, мунун баары бизде эле деп. Бул көйгөйлөр бир гана биздин кыргыз коомунда же болбосо биздин ушул Борбор Азиядагы менталитеттин айынан ушундай го деп ойлогом да. Бирок мындан 2-3 жыл мурун Барби деген кино тасма чыккан болчу, эсиңизде болсо керек. Анан ал кезде мен көрүп, ошо Барбиден ушул айтып жаткан нерсенин баардыгын көрүп, вау деп таң калгам да. Демек бул биздин гана коомдо эмес, бул керек болсо Голливудда ушул нерсени көрсөтүп атат. Демек ал бизде эле эмес, бул бүтүндөй дүйнө жүзүнүн башкы көйгөйлөрүнүн бири болчу депчи. Аны бүгүн эстедим. Бүгүн кыска видеону көрүп калып, ошол кезден эстедим дароо тасманын сюжетинчи. Анан эстеп, мындан улам мындай ой пайда болду да. Эгерде убагында Клара Цеткин биз үчүн 8-мартта тиги биздин өзүбүздүн добуш берүү укугубузду камсыздаган болсо, азыркы тапта баардык дүйнө жүзүндөгү коомчулук, аялдар, феминизм болобу же башка кыймылдар болобу, айтор биз өзүбүздүн адам экенибизди, биз дагы көп нерсеге укугубуз бар экенин, ыйлаганга, капаланганга, нааразы болгонго, кубанганга, убагында баардык сезимдерибизди алып чыкканга, ар дайым эле курчак болбой, биз жандуу адам экенибизди азыр канча жылдан бери көрсө, акырындан ушул нерсени далилдеп келе жаткан экенбиз деп ойлоп атам да. Анан биздин коомчулукта эми ушул көйгөй мындай ачык көрүнө баштаптыр да, ушул агрессия темасынан улам, зомбулук темасынан улам. Мен үчүн бүгүн көп ачылыштар болуп атат. Кыргызстанда мындай бизде болсо эмоция, сезим деген нерселер жашабайт. Бизде бир эле сезим бар. Бул төрөлгөндө БЦЖнын ордуна бизге ошол сезимдер сайышат, түптүз. Бул болсо уят сезими, анан күнөөлүү сезими. Биз аябай көп учурда өзүбүздү күнөөлүү сезебиз, көп учурда өзүбүздү уялабыз да. Биз ошол сезимдер менен төрөлөбүз, ошол сезимдерди сразу вакцинанын ордуна салып берет, 50% сразу. Анан болсо ошо менен өмүр бою жашайбыз. Башка сезимдер жок. Анткени ар бир аял заты, ар бир кадамында ушул эки сезимдин бири менен кадам кылат, же уялып, же өзүн күнөөлүү сезип. Анан болсо биз ушундай нерсе кантип келип калдык? Биз актуалдуу эмес, илгери биз болсо боз үйдө жашаганда, ошол жакта болгон мындай кээ кезде бир салттарды өзүбүзгө ыңгайлуу
бул биздин немеге дагы Кудайга ишенимибизге да кирет да. Бизде азыр коомдо аябай көп мындай ислам мындай жаңы келген үчүн, көп исламды терең түшүнбөгөн үчүн өзү ыңгайлуу нерселерди алышып, ыңгайсыз нерселерди же терең мындай билген адамдар аябай аз да. Ошондой эле биздин салттардан ыңгайлуу нерселерди алып, терең мондай изилдеп, эмне үчүн ушундай болгон, эмне үчүн мындай деп айтышкан, бул каяктан чыккан деген түшүнүк жок да. Бизге ыңгайлуу нерселерди алып, анан болсо азыркы жашоого мындай кошуп коюшкан. Анан бирок азыр 21-кылым болгон үчүн интернет бар, элдин баары мындай көп нерсени билишет, информация көп, товар көп. Бул болсо туура эмес келип калган да. Туура эмес. Биз азыр болсо жаңыдан өзүбүздү аныктап, жаңыдан мындай сезимдери менен, сый менен, чек ара менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Бирок ошого биз азырынча келе албай жатабыз. Мисалы сизге деле кайрылгандардын көпчүлүгүнүн көйгөйү дал ушул темалардын айланасында да турабы? Анан сиз ушул акыркы 10 жылда практикаңызда мындай динамика кандай өсүп жатабы? Кайрылгандардын саны көбөйүп, коомдо ошол ушундай начар адаттардан арылууну көздөгөндөрдүн саны көбөйүүдөбү? Сөзсүз могу өзгөчө 20-жылдан баштап пандемиядан кийин көп кишилер өзүнүн жан дүйнөсүнө мындай кам көрүүнү түшүнө башташты. Бул негизги нерсе экенчи. Анан кайрылган адамдардын арасында көбүнчө мындай билимдүү, психология мекенин түшүнгөн адамдар көп да. Бирок андан сырткары сиз экөөбүз эмне үчүн ушундай жакшы долбоорго катышып жатабыз, сиз баштаган сырдашуу деген. Себеби деген билимдүү гана эмес, бул ар бир айымга, ар бир адамга негизги керектүү нерсе экенин жеткиргибиз келет да. Демек, акыркы учурда пандемиядан кийин бир гана жогорку билими бар, психологиядан түшүнүгү барлар келип жатат. Көбүнчө. Ошол эле учурда мырзалар келеби? Мага ушул кызык да. Мырзалар келет да. Кайрылат, мырзалар деле. Бул жакта деле мындай, бирок айымдар көпчүлүк болуш керек. Көбүнчө айымдар. Демек, динамика эгерде өсүштү көздөй кеткен болсо, демек акырын-акырындан буюрса биз жакшы бир жыйынтыкка келет экенбиз да, буюрса балким бир 10 жылдык ичинде. Пандемия деп калдыңыз. Менин оюмча пандемия учурунда биз бардыгыбыз өзүбүз менен өзүбүз болуп, мурдагы жашоо ритминен аябай мындай бардыгыбыз да кыймылда көп жүргөнбүз да. Пандемияда бардыгыбызды үйгө отургузуп койгон учурда анан өзүбүз менен өзүбүз биринчи жолу ушул көп узак убакыт аралыгында кездешик болуш керекпиз, өзүбүз менен өзүбүз ойлорубузга баттык, жакындарыбызды башкача таанып баштадык. Көп көйгөйлөр ошол жактан чыга баштады. Чынында үй бүлөдөгү зомбулук деп айтылганы менен бул тема мындай зомбулукка тиешеси бар агрессор менен эле жертванын ортосундагы же ошол адамга, эки эле адамга эмес, жалпы бүтүндөй Кыргызстанга керектүү тема. Анткени зомбулук азыр биздин жаныбызда болушу мүмкүн. Балким үй бүлөдө балдарын тарбиялап жаткан ата-энелер бир аз туура эмес үлгү көрсөтүп койсо, ошол нерсе кийин ал зомбулукка алып барышы мүмкүн да, туурабы? Биз ошол нерсени дагы айта кетишибиз керек го дейм да. Демек, соңку учурларда динамика көтөрүлүп жатса, демек алдыңкы дагы бир 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, буюрса бул көрсөткүчтөр мындан дагы өсүп, анан коом арасында бир гана ден соолуктагы физикалык ден соолук биринчи орунда гана эмес, жан дүйнө, мээнин дагы ден соолугу биринчи орунда экенине көпчүлүк түшүнүп, ошого жетип келип, анан эң башкысы биз коомчулукту үй бүлөдөгү зомбулуктан акырындан тазаласак абдан кубанычта болмокмун. Сиз деле кубанычта болот болушуңуз
кылышыбыз керек, мындай жыйынтыкка жетсек бардыгыбыз. Анан бүгүнкү күнүбүздүн темасы үй бүлөдөгү зомбулукту биз акырындан ачтык. Эми буюрса кийинки эфирлерде аны жакшылап талдайбыз. Сиздин да кошумчалай турган нерсеңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Эмне деп айтып кетерим? Үйдө зомбулук болуп жатса, сизге үйдө басым көрсөтүп же болбосо кол салып жатышса, эч качан унчукпай жүрбөңүз. Сын табуудан коркпоңуз. Сөзсүз жардамга кайрылыш керек. Жакындарыңыз болсо жакындарыңызга, курбуларыңызга, полицияга, эч кандай айырмасы жок. Сөзсүз жардам сураш керек. Анан жардам күтүш керек да, коркпош керек, уялбаш керек. Чоң рахмат. Анткени бүгүнкү күндүн темасында сүйлөшүп жатып аныктаган нерсем абьюзерди, агрессорду демек бир гана ошол өзүнүн чек арасын коргой алган адам гана өзүнөн өзү коргой алат, сактай алат экен. Сизге чоң рахмат айтам бүгүнкү эфир үчүн. Абдан кызыктуу болду. Буюрса YouTube'дагы каналыбыздын көрүүчүлөрү үчүн бул дагы берүү сон болуп деген ойдомун.